Assalamu alaikum достор. Бүгін бізде 24 март ертең біздің Кыргыз құрама командабыз Катар құрамасы менен Дүниө чемпионатына тандалуу оюндардын алкагындагы 8-турдун оюндарын өткөрөт. Бүгін бізде Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо пресс борбордо эки команданын пресс конференциясы болуп өттү. Өзүңөр көрүп аткан артында жамгыр жаап атат. Ага карабай көп журналисттер келди пресс конференцияга жана биз дагы өзүбүздүн атыбыздан эки команданын башкаруучусуна жана эки команданын капитанына өзүбүздүн суроолорубузду бергенге аракет кылдык жана ага жооп ала алдык. Алдыда ошол суроолорду жана жоопторду силер көрүп аласыңар. Көңүлдүү көрүү каалайбыз Кыргыз блог каналынын атынан деп. Урматтуу ЖМК өкүлдөрү, 2026 жылкы Дүйнө чемпионатынын тандап алуучу оюндардын алкагында Кыргызстан Катар бетеш алдындагы пресс-конференцияга кош келиңиздер. Биз менен бирге бүгүн Катар курамасынын башкы машыктыруучусу Луис Гарсия жана анын оюнчусу, кураманын оюнчусу Лукас Мендес. Суроо берердин алдында мен биринчи суроодон баштайм, андан кийин суроо берүү затосун сизге берем, мүмкүнчүлүгүн. Мирбеков Даниэль, Кыргыз блог YouTube каналы. Кыргызстан тууралуу эмнелерди айта аласыз? Биздин команданын кандай күчтүү жактары бар деп ойлойсуз сиз? What do you think about Kyrgyz Republic team as a squad, and what kind of strengths do you know of? Okay, they are a tough team because they defend really together. At home they are strong and they have very dangerous counters and very dangerous set plays. Then we have to be really focused because they will start the game 100%. Then we have to be ready to try to avoid this kind of play. Сиздин сурооңуз боюнча башкы машыктыруучунун айтымында Кыргыз Республикасынын курамасы абдан компактуу оюн жүргүзүшөт. Андан тышкары дагы алар менен контратакаларда сак болуш керек. Анткени контратаканы ойноткону дагы жакшы ойнотушат деп эсептейт башкы машыктыруучусу. Анан Катар курамасы эртеңки беттеште болушунча фокус менен ойношу керек. Экинчи суроо. Эгерде Кыргызстан менен оюнда жыйынтык сиздер күткөндөй болбой калса, анда акча же инфраструктура баарын чечпейт деген ойго макул болосузбу сиз? If you will not succeed in tomorrow's game against Kyrgyz Republic team, will you agree with the word that money, money and infrastructure cannot solve all the things? We are not thinking that tomorrow will not be a success for us. I am a very positive person and I trust a lot on my players, on my team. And as I said before, we are coming here to try to win, to do a good match, and I hope I am right. Мен абдан позитивдүү ой жүгүрткөн кишимин, андыктан деген биз эртеңки беттеште жакшы жыйынтыкка жетебиз деп ойлойм, дейт башкы машыктыруучу. Капитанга суроо берсек болобу? Бир жерде суроо да. Хорошо. Сиздин командада тактикалык жактан күчтүү, бирок кээ бирлер команда үчүн жүрөк менен ойношпойт деп сын айтып атышат. Буга кандай карайсыз, жана кандай ойдосуз? Your players in Qatar team players very tactical, But we don't usually play with all their bare hands. Not so passionate players. How do you think? What do you think? No, I think it's not true that translates. You need, okay. Yeah. Sorry. I think not true. When we come inside, always we give 100%. When we are playing at home, our fans support us a lot. So always we give our best. And it's not different now. We come here to do our best also, to get our fans happy and to continue trying to qualify to the World Cup. Thank you. Бул нерсе менен макул эмес экен. Оюнчу ар бир оюнчу оюн талаасына чыкканда Катар курамасынын оюнчулары 100% берилишип ойнойт. Дайыма жакшы жыйынтыкка келгенге аракет кылышат жана кийинки бүгүн эртеңки беттеш ошондой эле болот деп ойлойм. Бир суроо берсем болобу? Бир суроо, э? Капитандагы оюнчуда жооп берсе болот да. Сиздин оюңузча командаңыздын чыныгы күчү эмнеде? Тактикадабы, чеберчиликтеби же акчадабы? How do you think? What's the strength of your team in tactica? Чеберчилик.
In tactic or master price? Mana деп қойыңыз. It's job, I think, hopefully. And you can, in tactic or in master price? Strength of your team. It's for me. It's for coach and you. ¿Cómo es, señor? ¿Qué ha dicho? Что? What's the strength of your team in tactic or master price? In master price. Pues la segunda parte no, pero ¿cuál es la fortaleza del equipo? ¿Si tácticamente o de mentalidad? O Our power is the group and the team. We know each other really good, and the players are playing together long time from long time, and this is our strength. Stay together and fight each point. Башкы машыктар үчүн айтамында ар бир оюнчу командада бири-бирин жакшы билишет, андыктан деген оюнду алар куруп калган, андыктан анын айтымында эң күчтүү жери ошол деп. Ошо компакт оюн жүрүшөт жакшы. Рахмат. По нагреванию интересно. Тихонько. Thank you. Суроолор болсо узатсаңыз деп болот. Сейчас микрофон пожалуйста. Матчи против сильных соперников – это страх или шанс показать, кто ты есть на самом деле для вас лично? Страха никакого нет. Смысл бояться. Страх, ну не страх, может быть какой-то мандраж, да, это такое бывает, но это перед игрой, это в преддверии игры, то есть это волнение какое-то. Но когда ты выходишь на матч, не должно быть никакого страха, должна быть только уверенность. Для меня это лишь желание победить. Вот и все. Второй вопрос сразу. Считаете ли вы, что Кыргызстан может снова удивить, как это было раньше? Может, все-таки. Футбол удивительная штука. Любит удивлять. Спасибо. Вопрос к тренеру. Выходя против играть такой сильной команды, как Катар, в чем вы видите свое преимущество? В мотивации, в дисциплине или в характере? Ну, все три фактора, которые вы назвали, я надеюсь, будут за нас. Плюс фактор домашнего стадиона, болельщиков. Я думаю, что как раз вот вы в полном объеме назвали те факторы, которые должны быть за нас. Пресс-жыйынга келтиргениңиздерге чоң рахмат. Эртеңки Кыргызстан Катар беттеши саат 7:45-те Төлөн Мырзаков стадионунда атат.